Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү. Биз бүгүн бак өстүрүүнүн өзгөчөлүктөрү, ошондой эле токой экология багытында бүгүн сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору буга чейин мамлекеттик кызматтарда иштеп, бүгүнкү күндө ишкер Курбанов Жаныш агай. Ошондой эле экологиялык техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын Каракөл, Ташкөмүр шаарлары жана Токтогул району боюнча башкармалынын башчысы Эламанов Абдималик мырза. Ошондой эле жеке ишкер Нарматов Улам мырзалар келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач мына ушул Жаныш агай сизге суроо бергим келип турат да. Өзүңүз билгендей эле акыркы учурларда ушу мамлекетибизде бардык тармактарда эле сандан сапатка өтөбүз деп атабыз да. Мына ушул бак өстүрүүнүн дагы бир өзүнүн өзгөчөлүктөрү. Баягы биз жөн эле көп жылды баягы биздин убакытты алган бак тарактардан арылып, биз тез түшүм бере турган сапаттуу бактарга өтүүнүн аракетин көрүп атабыз да бүгүнкү күндө. Мына ушул багыт боюнча башынан айта кетсеңиз. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу туугандар. Биз бүгүн интенсивный бак же болбосо тесме өрүүчү бак жөнүндө сөз суроо берип атасың. Азыркы мезгилде мына көрүп атабыз, мал өстүрүү боюнча дагы, башка өстүрүү боюнча дагы бир сапаттуу же мол түшүм бере турган сүттүү уйларды же койлорду эт берүүчү багыттагы койлорду кылабыз дейбиз. Эми ушу бак өстүрүүдө дагы биз ушундай бир жакшы жолго өтсөкпү деген ой болуп жатат да. Себеби дегенде бул жашоо бошу өзү күрөш. Жашоо үчүн күрөшүш керек, бир жакшы пайда табыш керек. Интенсивный бактарды алып көрө турган болсок, мисалы үчүн 10 сотук жерге биз табигатта мурдатан тигип жүргөнбүз бир 40 түптү. Эгерде биз карлик көчөттөрдү тиге турган болсок 220 түп тигишибиз керек. 80 сантиметр же 1,5 метрден кыла турган болсок. Эгерде 1,5 метр, 3 метрден кылып тиге турган болсок, бул карликтерди 111 түп көчөт тигишибиз керек. Эми ушунун кайсынысы пайда берет? Ал бизде интенсивный тесме өрүүчү өсүмдүктөр азыркы мезгилде 3 жылдын ичинде мөмө берип жатат. Уже экинчи жылдар технический мөмө бере турган болсо, 3-4 жылдан баштап коммерческий төшүм бере баштайт. Мисалы үчүн сатууга мүмкүнчүлүк аласың да. Ал эми жанагы биз мурдатан өстүрүп жүргөн дарактарды 7 жыл, 8 жыл күтүш керек. Дагы бир мисалды айтайын, мен 6 жыл өстүрөйүн деп атам. 6 жылда чоң жаңа дарактар мөмө берет да. Ошо 30 кило мөмө бере турган болсо, 40 түбү канча мөмө берет? Ошол эле 111 түп 30 килодон мөмө бере турган болсо канча мөмө берет? 660 килограмм берип атат. Ал эми 222 түп 30 килодон берсе канча мөмө берет? Эгер 30 сомдон сата турган болсок, кайсыдан көбүрөөк киреше алабыз? Бүгүнкү күнү ушу элдин кирешени жакшыла турган багытка өтүшүбүз керек да. Анан дагы бир нерсе, бул эми карлик деп болсо, интенсивный тесме өрүүчү, анын сорту, сапаты. Бир кездерде, мына мисалы үчүн Голден, же болуп Пилпилор, Размерин деген сорттор чыкканда. Аны илим өнүккөн сайын азыр жаңы жакшы сорттор, товарный вид жакшы, даамы жакшы, сакталышы жакшы, ушундай алмалардын сорттору келип чыкты да. Мисалы үчүн көк алмадан Гренни Смит, сары алмадан Golden Delicious, Айдалет, Red Chief, Super Chief, Жеромини, ашып айтып аткандар ушундай сорттор келип чыкты да. Бүгүнкү күнү биз элге түшүндүрүп берип туруп, ушул жакшы нерселерге үйрөтүшүбүз керек болот да. Рахмат. Эми ушул жерде Улам мырза, сиз жеке ишкер катарында бүгүнкү күндө өзүңүз дагы биздин билүүбүзчө 4 гектар жерге мына ушундай тез түшүм берүүчү бактарды тигипсиз да. Андан сырткары мына ушул көчөттөрдү дагы сатып келесиз. Бүгүнкү күндө мына ушул тиккен 4 гектар жерге багыңыз бүгүнкү күндө кандай өсүп атат, өзгөчөлүктөрү эмнеде ал жерде, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы. Бул боюнча айта турган болсок, 4 гектар интенсивдүү бак тигилген. Ал жерде кокон келерстин кордия сорттору жердин шартына ылайыктуу кылып, эң кеч быша турган июль айынын башында базарда кокон келерс түгөнгөн маалда
бышканга ылайыктап туруп ориентир алып туруп анан отургузганбыз. Алманын суперчиф кочкол кызыл түстүү, базарга өтө өтүмдүү, Golden Delicious сорттору, Granny Smith алмаларды эккенбиз. Биздин жердин шарты, климаты Көк Арык дарыясынын боюнда өтө шамалкана. Ал жерде шамалдын эсебинен көп зыянкечтер, оору, жугуштуу оорулар, кеселдер көп жуга бербейт да. Ошон үчүн биз кеч быша турган коконкилер, алмаларды, алмурутта бир нече сортторун отургузганбыз. Кийин кайтпаш үчүн азыр дагы айтып коюшум керек багбандарга. Ар ким өзүнүн жеринин климатын азыр оңой болуп калып, интернеттен эле карап, бир жылдык орточо плюс-минус температураларын карап, ошондой бөмөлүү дарактарды отургуш керек да. Мисалы, ылдыйкы зонада кышкы алмаларды отургузганга биз сунуш кылбайбыз да, биздин компания. Себеби кышкы алмаларды отургузуп кое турган болсо, жаздан баштап гүлдөп, корек болуп, бышкыча 7-8 ай өтөт. Аны сактап калыш үчүн жок дегенде 20-30 жолу химиялык каражаттарды колдонуш керек. Анда экологически таза болбой калат ал продукция. Ылдыйкы зоналарда эртерээк пайда бере турган, май-июнда быша турган алмаларды, коконкилер, өрүктөрдү экспортко ылайыктап, жергиликтүү базарга ылайыктап өндүрсө өтө жакшы болот да, экономикалык жактан. А жогорку зоналарда кеч быша турган, кышта сактала турган мөмөлүү жемиштерди өндүрүш керек. Сатылып жаткан көчөттөр боюнча айта турган болсок, бул Европадан азыркы учурда бир нече компания ташып атат. Азыра жемиштери, Green Life дагы чоң, аябай сапаттуу көчөттөр ташыган компания сертификаттары менен, ар бир сорттун сертификаты бар. Сапаты аябай жакшы. Ушул 4-5 жылдан бери көчөттөрдүн сапатына бир дагы неме жок. Кардарлар, багбандар тараптан орусча айтканда претензия жок. 100% приживаемость деп коет. Отургузган көчөттөр бардыгы отуруп неме кылып, өнүп кетип, алдыңкы биринчи эккендер, мисалы Нокен районунда 7-8 гектар отургузгандар бар. Барпы айыл өкмөтүндө багбандар пайдага чыга баштады. Базарга азырынча жергиликтүү базарларга алып чыгып сатып атышат. Келечекте логистикасын, экспорт жолдорун үйрөнүп алышса багбандар чет өлкөгө, Россияга, Кытайга экспорттоо мүмкүнчүлүктөр бар да. Рахмат. Кыскача оюм ушундай. Рахмат. Анан ушул жерде Абдымалик мырза, ушу сизге суроо жасасам да, сиз мына ушул Токой чарба тармагында ушу бир топ жыл иштедиңиз, мыкты адиссиз, андан сырткары жетекчи болуп да иштедиңиз да. Мына ушул жогоруда айткандай биз баягы сандан сапатка өтөбүз деп бүгүнкү күнү мына биздин агалар, агайлар мына бир жакшы бир кеңештерди айтып келүүдө да. Мына ушул багытта эле ушу Токой чарба тармагында дагы бир кандай өзгөрүүлөр бар? Сиздин оюңузча болот. Эми биринчиден чакырып каныңызга ыраазычылык билдирем. Анан бир азыр мамлекетибиздеги эң орчундуу маселелердин бирин көтөрүп атасыздар. Бул элди ошо жасыл бак тигүүгө, ошону өстүрүүгө, ошону өндүрүүгө бир кеп кеңеш берип, ошолорго жолун көрсөтүп аткан бул жакшы нерсе да. Кыргызыбызда, элибизде жакшы сөз бар. Жаман адамдан пак калат, жакшы адамдан бак калат деп. Эми ушундай агаларыбыз бар болуп туруп, ушундай жаратылыш байлыктарын, бул жаратылыш байлыктарынын бир түрүнө кирет бактарактар көбөйтүп аткандыгына мен ыраазымын. Ал эми Токой чарбалар жыл сайын өзүнүн планы бар. Ошо план мерчемдин негизинде мисалы үчүн Жалал Абад гана эмес, бир Кыргызстан боюнча где-то 1000 гектарга жакын көчөт эгип, ошону өстүрүп, ошону бир тийиштүү эрежеге жеткенден кийин аны Токойго өткөрүп турушат. Анан азыркы күндө эми иш аракеттер жакшы эле жүрүп жатат. Анан кийин көптөгөн дагы өнүктүрүүгө каалоолор, тилектер бар. Эми алар дагы ишке ашсын каалайт элек.
негизги бир гана токой чарбасы мамлекет ишканалары эмес, жалпы эл калкты ошо токой эгүүгө, бак-даракты көбөйтүүгө үндөсөк жакшы болмок да. Себеби бул бак-дарак бир гана азык пайда алып келчү азык продукциясы эмес, ошол жерде бир кичине микроклимат түзөт, абаны тазалайт. Андан кийин андан баягы отун алса болот. Ошо көп мындай пайдалуу жактары бар да. Мисалы үчүн жаңы бир адаттарды мындай үйрөнүшкө туура келип атат да азыркы заманда. Себеби өзүңүздөр билип атасыздар, жыл сайын экологияга, жаратылышка болгон басым күчүп атат. Биздин технология өнүккөн сайын биз ошо жаратылыштан аябай кандай чоң зыян келтирип туруп, андан алчубузду алып атабыз, бирок ошону кайра калыбына келтире албай атабыз да. Ошого окшогон агаларыбыз, азаматтарыбыз гана ушуларды ордуна келтиргенге бир жанын үрөп, бир күч жумшап жатышат да. Мисалы үчүн могу Корея мамлекетинде болдук, ал жерде мамлекеттин территориясы где-то бизден 2 эсе аз да, бизде 198,5 миң квадрат километр болсо, аларда где-то 100 миң тегерегенде. Ошонун 60% токой каптаган. Бир жылдар ушундай саясат жүргүзүп, ар бир адам бирден көчөт эге турган. Алардын калкы где-то 50 миллион болсо, бирден көчөт эге турган бир адатка калтырышканда, мисалы үчүн туулган күнү болгондо бир көчөт эгет, 2 жаш үйлөнгөндө 2 көчөт эгет. Ушундай кылып токойду калыбына келтиришкен. Азыркыда ушунда сакталып калган. Азыр бизде көрсөңүздөр, эгер 2 жаш үйлөнсө, сөзсүз түрдө салют атышат, 20 миң, 30 миң сомдук касымга катат дагы. Муну менен абаны гана булгап, кыйкырып бакырып менен гана чектелип атабыз да. Эми ошончо акчанын баардыгын жанагынтип бул агаларыбызга окшоп көчөт алып, бир бак тигип, келечек үчүн бир жумшасак жакшы болмок да. Менин тилегим ушу. Болгону бул жаратылыштын баягы кооздугуна алып келет, Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Бүгүнкү биздин темабыз бак өстүрүүдөгү өзгөчөлүктөр деген теманын астында талкуу жүргүзүп жатабыз. Ошондуктан өзүңүздөрдүн бир сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Биздин түз байланыш номерлери иштеп жатат. 037 22 коду менен 50206 номерин чалсаңыздар, биз сиздерге сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Эми ушул жерде Жаныш агай дагы ушул бакка кайтсак да, мына ушул жогоруда айттык да, ушул тез түшүм берүүчү бактарды биз отургузушубуз керек, өстүрүшүбүз керек деп. Эми ал жөнүндө маалымат берип кеттиңиз. Бирок эң негизгиси анын өзгөчөлүктөрү. Анан биз жаз айы кирип келди, биз бак отургузушубуз керек, тегишибиз керек деп калабыз да. Өзү негизи кайсы мезгилдерде отургузуш керек? Бул бак өстүрүүнүн бир эрежелери бар да. Мисалы үчүн азыркы мезгилде эң негизгиси күзүндө алма бактарды күзүндө эккен отургузган жакшы да. Биз бакты отургузуштан бурда ошол жердин сапатын текшертип алышыбыз керек. Жердин сапатын. Мисалы үчүн кумдак жерби, чополуу жерби, ошол жерде кандай дарак өсө алат, кантип өсө алат, ошол жерге кандай жер семирткечтерди бериш керек. Анан биз жанагы бакты тигеттиз эле 2 күрөк менен тээп алып туруп анан кийин тигип коебуз да. Ал ар бир бактын эрежелери бар. 70 сантиметрден кем болбош керек. Диаметр мындай кенендиги. Тереңдиги 60 сантиметр, жаңактыгы 80 сантиметрден тереңдиги кем болбош керек. Ошол жерге мүмкүн болушунча азыктарды бериш керек түбүнө. Ошондон кийин, мисалы үчүн, баягы токой чарбада айтып коет, подготовка почва деп коет да, топуракты даярдоо деп. Эң мурда ошо топурактын составын билип, ошо топуракты даярдап алып, анан көчөттөрдү тигишибиз керек да. Көчөттөрдү тиккенден кийин бизде аралыктар боюнча дагы көп маселелер бар да. Мисалы үчүн, карликти канча аралыкта тигишибиз керек, полкарликти канча аралыкта тигиш керек, чоң алмаларды канча тигиш керек. Анан кээ бир жерлерге барсаң, алмаларды, чоң алмаларды тигип коет, 2 метр, 3 метрден тигип коет да. Анан кийин будан кийин алманы тиктик. Алманы тиккенден кийин баягы кыргыздар бир айтып кеткен макал бар. Баланын туулган эмес, тутулганына сүйүн дейт да. Эми бакты тигип коюп эле карап отурбаш керек. Аны ухот, бутабызды билишибиз керек. Кандай кылып бутайбыз? Мисалы үчүн косточка ойлорду кайсы учурда буталат? Симичка ойлор кайсы учурда буталат? Аны буташты билишибиз керек.
Бутаганда дагы биз карасак, чачты бутаганда кээ бир мен бутап коеюн дейт, башын гана кырып коет. Жок, башын кыркыш эмес. Ал жерде мөмө бере турган бутактар болот. Ошондо билген киши буташ керек. Анан бул буташ эле эмес, аны дарылаш керек. Дарылаш керек. Азыркы мезгилдерде зыянкечтер бар. Анан ошондой оорулар бар. Ооруларды кайыздары менен дарылаш керек. Зыянкечтерди кайыздары дарылаш керек. Эми зыянкечтерди дарылаганда дагы бизде системный деп коет, ошондой эле контактный деп коет да. Мисалы үчүн кээ бир курттарды кичине эле контакт болуп жытып өзү өлөт. Кээ бирлер ошо жалбыракты жегенден кийин өлөт. Ошо кайсы курт кайсы жей тургандыгын кантип дарылай турганын билбестен эле ар кандай дарыларды берип, мисалы үчүн азыр дүйнөлүк стандартта мамлекетте ошо дарыларды зыяндуулугу өтө чоң болгон дарыларды тыюу салганда ушул дарыланбасын. Тайфун, жанагы дус деп коет го, биттер деп коебуз, ошолорду тыюу салган, бирок ошону азыр дарылап атпайбызбы? Биз бакты дарылайбыз деп адамдын да ден соолугуна жанагы бузуп атабыз да. Ошону ток билиш керек да. Азыр бүгүн элге түшүндүрүп жүргүзүш керек. Рахмат. Эми ушул жерде бизде баягы сугат жерлер деп калабыз да. Сугатуу маселеси ушу бактарды дагы суардыга бир түйшүк жаралып келет деп дагы айтылып келет. Негизи ушул азыркы сиздер айтып жаткан ушул бактарактар сууну кандай ичишет? Же бир кайракы жерлерде эксек да болобу? Ушул боюнча аңлап берсеңиз. Рахмат. Биринчиден баягы айтам деп унутуп калдым. Сиздердин компаниянын жетекчилигине чоң рахмат. Ушундай көйгөйлүү маселелерди чакырып, ушундай кесипкөй адистерди чакырып, ушундай маек уюштуруп бергениңиздерге. Сиздин берген сурооңузга жооп бере турган болсок, илгерки бийик өсө турган традиционный көчөттөр, алардын тамыр системасына көңүл бура турган болсок, алардын өзөк тамыры болот, өтө тереңге кетет. Чач тамыры аз болот. Улан мырза, азыр бизде байланыш бар экен, угулсак андан соң улантабыз, а? Алло, саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Саламатсызбы. Мен суроом бар эле да, ошо бак боюнча. Алло. Угатабыз, урматтуу төлөгөч, сурооңузду бере бериңиз. Ошо жана жаңак бадам боюнча. Алло. Угатабыз, урматтуу төлөгөч, сурооңузду бере бериңиз. Ошону жана карлик немелер боюнча каерден алып кандай кылсак болот ошо байланыш? Телефон номерлерденби кандай кылсак? Рахмат. Бул боюнча да өзүңүз жооп берип коесузбу? Бул боюнча суроого жооп берип коеюн, андан кийин сиздин сурооңуз. Бул боюнча бизге кайрылсаңыздар болот. 0773 45 67 07. Сиздердин баягы көчөт отургузганда районирование деген түшүнүк бар да. Баягы башында айтып кетпедимби? Сиздердин жерди шартына, климатыңыздарга Кыргызстан кичинекей болгон менен бир нече климаттык зоналар бар да. Ошолорду эске алып, кайсы мөмөлүү даракты эксеңиз болот, изилдеп көрүп туруп анан сунуш беребиз да. Ушул жогоруда айтылган телефонго кайрылсаңыздар болот. Адресиңизди айтып коесузбу? Дарегибиз Жалал Абад Кайрагач айылы, арканын болжол арка 200 метр жанында да, ошо арканын жанында. Рахмат. Ана ушул жерде Абдулмурат мырза сизге суроо келтирет да, жогоруда биздин телегөрчүбүз дагы жаңгак деп калды, бадам деп калды да. Эми сиз баягы тийиштүү адис катары эми ушу токой чарба тармагында да иштеп кеткенсиз, бирок билесиз да, мындан алыс эмессиз. Мына ушул жаңгак токой менен ушу биздин белгилүүбүз да, биздин базар коргоонун Наштанбап жергеси. Мына ушул бадам дагы токойлордо өсүп келет. Мына ушуларды дагы акыркы учурларда бир жакшы карабай жатабыз, жок болуп кетүү коркунучунда деп да айтып келебиз. Мына ушуларды сактап калуу, коргоп калуу кандай жол менен барышыбыз керек? Эми бул жаңгак токойлор бизде уникалдуу, реликтовый деп коет. Биз единственный дүйнөдө дүйнө жүзүнө таркаган ушу биздин маалыматтар боюнча ушу Кыргызстан болуп эсептелет да. Ал эми баягы адабияттарда Иран өлкөсү деп көрсөтүлөт. Бул жаңгактын
пайдасын бардыңыздар эле жакшы билсеңиздер керек. Бул орточо где-то 400 жылга чейин жашайт. Могу жаңгак токойлорунан жылына түшүм жакшы болгондо биз 5 жыл мурдагы маалымат боюнча 6 миллиард сом ушу калкыбыз пайда алат да. Ушу жаңгактын мөмөсүн терип, аны чагып, аны иштетип, аны кайра сатуудан. Эми мамлекет тарабынан иш-аракеттер жүрүп жатат. Ушу жаңгак токойун коргоп калуу, муну дагы өнүктүрүү, сактап калуу боюнча тилекке каршы жана да айтып өтпөдүмбү? Бизде жаңгак токойуна болгондо басым күчөп атат да. Себеби калктын саны көбөйүп атат. Калктын санынан дагы калктын малы көбөйүп атат. Ушуларга көп уруштур, бизде байланыш бар экен, болсак. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Менин суроом Жаныш байкеге. Аксы районунун аймактарында кайналы деген нерсе калбай баратат. Бунун себеби эмнеде? Изилдешип көрдү экен. Рахмат. Рахмат. Кайналы дейт. Кайналы боюнча суроо берип атасыздар. Кайналы боюнча биз кайналынын ооруу боюнча оштон анализ чыгарттык. Буря пищевой килеш деп коет, же болбосо ун оору деген оору экен. Быйылкы жылы ушуну анализин чыгарттык. Бул боюнча атайын кандай мезгилде дарыланыш керек, кайсы дары менен дарылаш керек, бул боюнча дагы ушу далилдер бар. Жакынкы күндө Аксы районунда коллегия болот. Ушу коллегияда маселе каралганы жатат. Биз ушу жалпы Аксы районундагы кайналыны сактап калыш боюнча өзүнчө бир программа кабыл алып, ушул боюнча жерлерде атайын окууларды өткүзүп, ошол кайнаны сактап калыш иш жүргүзгөнү жатабыз. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Ама карлик балма канча жылда мөрөт? Карлик балма канча жылда мөрөт? Рахмат. Сиз жооп берип Интенсивдүү багбанчылыкта көчөттөр 3 түргө бөлүнөт да. Супер карлик, карлик, полукарлик. Андан кийин белки бийик өсө тургандар алар интенсивныйга кирбейт. Интенсивный деген түшүнүк бул тез арада түшүмгө кире турган бактарактар айтылат да. Супер карликтерде отургузган жылы эле түшүмүн алса болот. Бирок бир жыл гүлдөрүн төгүп салып туруп, бир жылдан кийин түшүмгө киргизген максатка ылайыктуу да тамыр системасы күчкө киргизиш керек. Карликтерди кийинки жылдан, экинчи жылдан түшүмгө киргизсе болот. Полукарликтерде бир немеси бар, ал формировка, Жаныш ака айтып кетпедиби? Формирующий обрезка деп коет, аны бир нече ярус кылып формировка кылып алгандан кийин 3-4 жылдардан түшүмгө киргизип, тамыр системасын күчкө киргизип, анан товарный продукция өндүргөнгө багыттаса боло берет. Ошо мен баягы суроомда кыска нуска жооп берүүгө аракет кылыңыз. Суу ичүү эмес. Сугаруу маселеси боюнча бул көчөттөрдүн тамыр системасын карай турган болсоңуздар өтө чачтуу да. Эркиндей бийик өсө турган көчөттөрдүн айырмасы жерде болгон азык затты бардыгын мөмөгө жумшайт. Ошондуктан буларда выход стандарт мөмө көп берилет. Ошого жараша анан суга дагы жакшы караш керек. Бизде байланыш бар экен. Алло, саламатсызбы? Мен суроом ошо үч специалистке берген суроом, булар бардыгы кайсы мөмө жемиш же болбосо ийне жалбырактуу өсүмдүктөр кайсыл деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте өсүшүнө көңүл бурбай жатышат, ошону тактап айтышса дегеним. Кайсыл бактарактар дейт, алардын бийиктигине дейт. Айтып бере алса дейт. Мен түшүндүрүп койсом. Мен түшүнүгүм боюнча бул телекөрүүчү ар бир дарак деңиз деңгээлинен канча бийиктикте отургузулуш керек, ошо көңүл бурулса деп атат.
ийне жалбырактуулар болот, мөмөлдөр, мисалы жаңак баягы Европадан, Америкадан келип аткан чандылер, мисалы 1200 метр деңиз деңгээлинен жогору болбойт, үшүгүрүп кетет дегендей. Аны сиз жакшы билесиздер. Сиз жол боюнча айтып берсеңиз. Демек, азыр деңиз деңгээлинен канча метр бийиктикте жаңак ийне жалбырактуу өсүмдүктөр өсүш керек дейт. Бул негизинен ийне жалбырактуу жаңактар же болбосо дарактар, мөмөлчү дарактар деле жана жаңакты айталы, жаңакты айтсак болду. Айтып кеттик го, деңиз деңгээлинен ар бир азыркы мезгилде илим өнүккөн. Мисалы үчүн ысык жерге өсө турган дарактар бар, суук жерге өсө турган дарактар бар да. Мисалы үчүн деңиз деңгээлинен 600 метрде, 800 метрде, мисалы үчүн айтып кетпеди, чаддилер деген жаңак 1200 метрден жогорукага өспөйт, суугуруп кетет. Фернетти деген жаңактар 1700 метрге чейинки деңиз деңгээлинен бийиктикте жаңактар өсө берет. Анан ушу алманын деле ошондой эле түрлөрү бар, айрым түрлөрү бар. Мүмкүн болсо ошол мен айтып атпайбы, жанагы алып келип аткан кишилер ошол сатуучулар мурунку мезгилде мындай болгон да. Алманы алып келе берген дагы, жаңакты да алып келе берген, деңиз деңгээлинен канча бийиктик деген билген эмес, анын сертификаты да болгон эмес, ага гарантия да болгон эмес. Бүгүнкү күнү мына алып келип аткандар, уланга окшогон алып келип аткандар, ошо сертификаты менен анын кайсы деңиз деңгээлинен канча бийиктикте жашай алат, сорту кандай, анын даамы, айтор, чаңдаштыруучу, мисалы үчүн сөзсүз түрдө азыркы мезгилде ошо дарактар өскөндө чаңдаштырышы керек да. Ошондой жөнүндө айтып келет. Ошон үчүн биз ар кандай мөмөлүү дарактарды алганда дагы атайын сертификаты менен, гарантиясы менен алышыбыз керек да. Ушул Токой чарба багытында дагы жогоруда айткандай, өзүңүз айткандай эле, баягы жылына ушул миңдеген көчөттөр эгилет деп атасыздар республика боюнча. Бирок ошол Токой чарбада эгүүдө дагы бир мамлекетке бир пайда алып келе турган. Же болбосо биздин ошол жердеги жашоочуларга бир аз болсо дагы акчалай бир жардам иретине түшө турган дарактарды эксек. Жогоруда айткандай эле мына ушул алма көчөттөрдө да тез түшүм берүүчү кээ бир учурларда сууну аз ичкендер да бар да. Мына ошол көчөттөрдү да Токой чарбага бир өркүндөтүүсө болобу негизи? Сиз катары айтсаңыз. Эми, конечно, чындыгында сиздер айткандагы туура. Биз Токой чарбаларды бир гана баягы традиционный мурда эгилип жүргөн бак даракты экпестен жаңы түрлөрүн эгип, ошону апробация кылып, ошону бир калкка көбүрөөк пайда алып келе турган, сиз айткандай күнүмдүк породаларды эксек бизге жакшы болмок да. Ал жөнүндө ал боюнча иштер жүрүп атат. Эми мындай конкретный бир кадамдар көрүлө элек пока азыркы убакта. Эми буюрса ошол кадамдарга барыш керек. Бул деген элибизди бир гана жаратылышка келтирип аткан пайда эмес. Ошондуктан элибиздин баягы азык зат катары пайдалана турган, ошого үй бүлөсүнө пайда алып келе турган, азыркы айтып өткөн алма бактарды кайналып эксе болот. Ошол эле Токой чарба аймактарында башка түрлөрдү азыр эле биз сүйлөшүп отурдук, фундуктарды эксе болот. Биздин эмеде анын баасы дагы бир канча кымбат турат жаңакка караганда. 1 килограмм где-то 300-400 сом. Жаңакты өзүңүздөр билесиздер 100 сом тегерегенде гана болот. Ушундай кылып туруп биз өнүктүрсөк болот да. Мисалы үчүн мистенин жаңы сортторун, бадамдын жаңы сортторун, баягы чоң базарда өтүмдүүлөрүн, ширин баягы бизде азыр көбүнчө бадамдын ачуу көркеминдер деп ошол эгилип атат. Ошонун ширин сортторун алып туруп, алар берки бадамга караганда 10 эсе кымбат турат. Ошончо көбүрөөк баягы элге пайда алып келе тургандарды биз өстүрүүгө азыр мындай иш аракеттер жүрүп жатат. Буюрса бул дагы болот деп ойлойм. Эми ошол жерде биз баягы Кыргыз мамлекети Евразиялык союзга кошулдук, бирок ошол жерде дыйкандар дагы башкалар айтып атат да, бүгүнкү күндө биз ошо товарларыбызды сыртка бир экспорттоо маселеси дагы эле жөнгө салынбай атат деп дагы келип атат да. Бирок ошол маселеде дагы кээ бир учурларда биз дыйкандардан өзүбүз өстүргөн продукцияларыбыздан да болуп чыгып атат да. Себеби стандартка жооп бербейт, талапка жооп бербейт. Ошол маселени да көңүл бурутабыз да. Мына сиздер айткан, эгерде бул ишке ашып кала турган болсо, канчалык деңгээлде, канча пайыз менен экспорттой алабыз?
Бизде мындай болуп атпайбы? Мен бир эле мисалды айтайын. Биздин Аксы районунда Жергетал деген айыл өкмөт бар. Ошо Жергетал айыл өкмөтүндө кайнал өстүрүлөт да. Ошо өстүрүлгөн кайналды Германия бүгүнкү күнү органикалык кайнал деп туруп ошо Германияга кургатып алып кетип атат да. Бүткүл дүйнөлүк стандартка жооп бере тургандай кургатып ошону алып кеткен эди. Эми ошол бизге стандартка жооп бербей жатат. Биз стандарт деп коюппуз. Мисалы үчүн 3 сантиметрби, 4 сантиметрби деп коюппуз. Андайга чыкпайт экен кайналы. Канал чыкпайт экен да. Эми ошолду мүмкүн биз мамлекеттик деңгээлде ошо стандартты карап чыгыш керек да. Карап чыгыш керектер да, ошолорду түзүш керек. Анан кийин баазы логистикалык борборлор курулуп атпайбы? Курулуп атат. Азыр курулуп атат, Ошто башка жакта курулуп атат. Мына жакында дагы чыгып атат. Кытайдан келип чоң логистикалык борборду уюштурабыз. Ал жерден алманын бардык түрлөрүн алып, ошол жерден анан чет мамлекетке жөнөтөбүз деп атпайбы? Биз ошодо аракет болуп атканда биздин дыйкандар дагы ошого продукция даярдап беришибиз керек да бүгүнкү күнү. Ошо жанагы аты менен ошол дүйнөлүк стандартка жооп бере турган алмаларды алып келип тигишибиз керек. Ошол алып келип аткан кишилер дагы ошолорго жооп берип, ошентип азыртан биз даярданбасак, эртең кеч болуп калат. Эртең биздин алмаларыбыз эч жака албайт. Анан аты болбосо, же болбосо дүйнөлүк стандартка жооп бербесе, азыр дүйнөлүк стандартка жооп бере турган 10 алма боло турган болсо, ошонун алманын ичинен бир 5-6 негишибиз керек. Анан дагы жана сам айтпайм, кургак жерге турган пайдалуу. Азыр Павлония деген чыкты. Павлония терек чыкты. Ошо Павлония деген терек дагы суу кургакчылыкка жооп берет экен. Ушундай тиксек болот. Азыр бизде борбордук азиялык багбандар биримдиги деген биримдик чыккан. Ошо биримдик азыр жакшы ишти алып барып атат. Ошо биримдиктин бизде мүчөсүбүз. Ошондой бир Абдулла Ташиевич деген эңден бир уюштурду. Ошондой кишилер чыгыш керек да Кыргызстандан. Жүрөгүн окко тоскондой Чолпонбойго окшоп. Ошондо биз ишибиз жүрүшөт. Кошумчалап кетсеңиз. Кошумчалап кете турган болсок, бул биз Борбордук Азия багбандары бирикмесинен эч кандай неме тиешебиз жок. Биз Жалал Абад багбандары бирикмеси бар бизде. Мүчөлөрүбүз Кыргызстан боюнча. Аталышы гана Жалал Абад багбандары деп аталып турат. Жакын арада мөмө жемиштерди өндүрүүчүлөр жана экспорттоочулар биримдиги болуп кайрадан түзүлөт. Бул биримдик. Экспорт боюнча айта турган болсок, биздин дыйкандардын, багбандардын деңгээлин өтө жогорулатышыбыз керек азыр. Көчөттү алгандан баштап сертификатын сураш керек. Мисалы, мол сорт сертификаты кандай? Эртең кардар келгенде илгерки система менен иштеген эми өтпөйт, мына Жанышек айткандай. 5 жылдыз, же сары жанатан, стакан алма десе эч ким албайт. Анын үчүн мисалы черешня, коконкелерибиз болсо, Кордия, же Регина, же Феровия, ошого жараша анын сертификаттары болуш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн аталышы менен болуш керек. Ошол өндүргөн продукциясы эл аралык стандарттарга туура келиш керек. Өлчөмү боюнча, даамы боюнча, түсү боюнча аны кандай жолдор менен өндүрүш керек, кандай химикаттар менен пайдаланса болот, пайдаланбаса болбойт. Мисалы, кайналы боюнча сөз чыгып атат. Бул кайналдын оору келип чыккан оорулары химикаттары туура эмес пайдалангандан келип чыккан, туурабы? Бизде байланыш бар экен угалсак, Алло, саламатсызбы? Мырзага Тербен шаары Аксы районунан. Бизде 1500 метрде өтө турган Грузияда чай бар экен да. Чайдын плантациясын азыр эми дыйкандар бедек коюп эле сулуу жерде отуруп атпайбы. Ошол бедек кесип чайдын плантациясын уюштурса, деген турууда. Ошо чайдын плантациясы качан уюштурулат? 1500 метрден 1500 метрге чейин деңиз деңгээлинен өзө турган Грузияда чайдын сорт бар экен. Ошону алып келсе болобу деген суроо. Чайдын сорту бар экен дейт, ошону алып келсек болобу дейт. Эми чайды биздин Кыргызстанда пайда алып келе турган көп нерселер бар да. Элдин менталитетин да эске алышыбыз керек. Бир продукцияны өндүрөбүз деген болсокчу, алманы өндүрсөк болот, фундукту өндүрсөк болот, жаңгак өндүрсөк болот, кайналы,
көп нерселер бар. Биздин эл эч качан чайды өндүрө албайт. Ал жагын эске алышыбыз керек. Жаратылыш шартыбыз, климатыбыз туура келгени менен Индия миңдеген жылдар бою чай өндүрүп келген. Ал жагын эске алышыбыз керек. Ошол эле жакынкы кошуна мамлекеттерди карасак, алыстан издебей эле Өзбекстан мамлекети интенсивдүү бактарда 100 миңдеген гектар алма, кокон килерс, өрүк интенсивдүү бактарды кылып койду. Бардык жаңы интенсивдүү технологияларды пайдаланып, баягындай кайракы жерлерге базарга өтүмдүү, аябай эң сапаттуу бадамдарды өндүрүп атат. Кыргыз фисташкасы деген бар эле, мистеси. Ошолорду өндүрсөк болот. Бул жерде велосипед ойлоп табыштын кереги жок. Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция чет өлкөдө өтөт. Кыргызстандын бренди менен өтөт. Бир гана биз сапаттуу көчөттөрдү, сапаттуу стандартка туура келген продукция өндүрүшүбүз керек. Бул жерден да айтып коюш керек, биздин президентибизге рахмат, жогорку кеңешке рахмат. Буга чейин экотехинспекция билет, сугат жерлерге мөмөлүү дарак, бак, көп жылдык бак эккенге уруксат жок болчу. Жогорку кеңеш мыйзам кабыл алып, президентибиз кол коюп берди. Быйылкы жылдан баштап мөмөлүү дарактарды үлүш жерлерге отургузса болот. Бул дагы элдин экономикалык абалын жакшыртканга чоң өбөлгө түшөт деп ойлойм. Акыркы сурообуз болсун, Абдулбек мырза. Мына ошол жерде жогоруда айттык да, биз баягы тез түшүм берүүчү бактарда отургузушубуз керек, токой чарбасын баягы коргоп, сактап калуубуз керек деп атабыз. Бүгүнкү күндө бирок ошо коомчулук бардыгыбыз. Биз баягы тийиштүү эле мамлекет тарабынан же болбосо тийиштүү өкүлдөр тарабынан же тийиштүү адистер тарабынан иш жүргүзбөстөн, бүгүнкү күндө ошо коомчулук мына ушул жаратылышка болгон мамилеси кандай болуп атат? Сиздин оюңузча? Мамилени өзгөртүш керек. Биз бүгүнгө чейин баягы орусча айтканда потребительский отношение кылып келдик да. Только пайдалануучу гана. Жаратылыш бизден күтөт. Бизден камкор мамиле кылууну күтөт. Ошого аяр мамиле кылууну күтөт. Ошого бир шарт түзүүнү күтөт. Биз антип атабыз, малыбызды кое берип атабыз, өрттөп кетет, кыйып кетет. Азыркы сиздердин мына чогулуп ушу маселени көтөрүп атканыңызда да бир жакшы нерсе да. Бул элге кичине да болсо түшүнүк берип атабыз. Ушундай кылып биз көбүрөөк колдон келсе күн сайын айтып турушубуз керек. Бул бизге жаратылышты кантип сактап калышыбыз керек, абаны кантип сактап калыш керек, ошонун ичинде токойду кантип сактап калыш керек, сууну кантип сактап калыш керек, мөңгүлөрүбүздү кантип сактап калыш керек. Бул деген биздин ата бабабыздан келген ыйык, кийинки урпактарга берүүчү бир аманат да. Ошону аманатка биз кыянат кылбастан, буюрса ошону дагы көбөйтүп, мун үчүн жана сиздерге башында айтып кеттим го, элге жеткиришибиз керек да. Мисалы үчүн биз дүңгүрөт той өткөрүп атабыз. Анын ордуна ар бир ошо тойдо 5 көчөт эгип койгондо канча көчөт болуп калат эле калкыбыз. Ушуга окшогон бир адаттарды кабыл алышыбыз керек да. Бизге калкка пайда алып келе турган, муну президентибиздин дагы жанагы региондорду өнүктүрүү болгон саясатта ушуну камтыш керек. Жаратылышты сактоо, коргоо, анан кийин мындайды бактаракты өстүрүү. Бул деген пайда алып келип атпайбы? Эгер биз башка бир мероприятие өткөрүп, ошо акча каражатын жумшап, жыйналыш менен өткөрсөк, ал эч качан пайда алып келбейт. Бул деген Кудай буйрса баксак эксе, булар 100 жылга чейин өмүр бере турган бактарактар бар. Жана айтпадым, жаңа 400 жыл. Рахмат, чынында бүгүн келип ушул бак өстүрүүдөгү өзгөчөлүктөр туурасында бир кенен маалымат бердиңиздер. Анан ушул жерде дагы чынында сүйлөшө берсек сөз көп экен. Бирок ушул жерде акыркысында Жаныш агай сизге сөз берейин. Кыска нуска жооп берүүгө аракет кылыңыз. Ошо бүгүнкү күнү жанагы областтын губернатору мына чоң ыраазычылык билдирем. Себеби дегенде бүгүнкү күнү ушу токойду багбанчылык боюнча, токойду сактап, токойду өнүктүрүү боюнча, ушул экология боюнча бүгүнкү буйрукка кол койду, уюштуруу тобу түзүлдү. Ушул жерлерде ушул маселе боюнча чоң иш алып бара турган болду. Бул азыр кичинекей болуп алдыда жылыш. Бул жерлерде ушул маселени көтөрөбүз деди. Ушул токойду өнүктүрүү боюнча, багбанчылыкты өнүктүрүү боюнча, экологияны сактоо боюнча чоң маселе карала турган болду. Рахмат сиздерге мына алтындай вактыңыздарды бөлүп бүгүн келип ушул бизде бак өстүрүүдөгү өзгөчөлүктөр, токойго болгон мамилени,
мамиле боюнча бир кене маалымат бердиңиздер. Сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, бүгүн биз бак өстүрүүдөгү өзгөчөлүктөр туурасында сөз кылдык. Ар дайым жергебизде тынчтык, элибизде биримдик болсун. Ар бирибиз өзүбүзгө аяр мамиле жасагандай, токойго болгон мамилебизди дагы жасаганга аракет кылайлы деген тилек менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.